Досубуздун туулган күнү же жакындарыбызды кубандыруу, айтор бул нерселерди кылууда өзгөчө белек алуу бардыгыбыздын оюбузга келет. Бирок кандай белек алуу керек? Кулагыңыздарга күмүш сырга болсун, алдыда өзгөчө белектер тууралуу сөз кылабыз. Акыркы учурда белектердин катарын ысымдар жазылган термоста толуктап келүүдө. Бул белекти ар дайым жаныңызга алып жүргөнүңүз ыңгайлуу болот. Дал ушул белекти буйрутма менен жасап иштеген Кумен мырзанын айтымында, учурда белек тандоодо айымдар өзгөчөлүккө басым жасап калганын айтат. Вы смотрите, термоса, там ложки. Азыркы учурда термоска аттарын жаздыргандар өтө көп. Себеби бул эч эскирбей турган белек. Ошондой эле белекке берген адамды да унутпай, ар дайым эстеп жүрөт. Я думаю, она всегда была, мне кажется, ценна. Там, если раньше вручную писали, там. Айымдардын эң жакшы көргөн белектеринин бири бул таттуулар. Бирок анын дагы оригиналдуу болгону жакшы эмеспи? Дал ушул нерсени эске алып Айткүл Жумагулова үй шартында аз убакыттан бери буйрутма алып таттуу жасап баштаган. Анын айтымында өз ысымынан жасалган белек бардыгы үчүн өзгөчө көрүнөрү анык дейт. Көбүнчө бизде мырзалар буйрутманы беришет, анткени өзүнүн жактырган адамына, жакын адамына, өзүнүн сүйүктүүсүнө таттуу белекти бергиси келишет. Ошондуктан көбүнчө мырзалар акыркы күндөрү мен мырзаларды жактырган байкап жүрөм да. Анткени көбүнчө ошо заказдар берип атканда байкап калат экенсиң да, уже статистикасын билдирипчи. Кандай белек болбосун, алгач берүүчү адамдын табитин тандап алганыңыз туура болот. Мира Абдылдаева, Улан Сатыкулов, Нью ТВ, таң маанай берүүсү үчүн.